Ошентип командалардын ортосунда айырма өтө чоң эмес. Эгерде Дордой ийгилик жарата турган болсо, алар ишенимдүү алдыга бир топ тепкич Узденов кызыл кагаз алып калган эле. Андан сырткары азыр экинчи кабаттан ушул жерде оң канаттан чабууланат. Ал учурда соккуну ушул жерден көрөбүз. Өтө кубаттуу эмес, бирок Кайрат Исаковтан азыр Мишенко тартып алды. Темирболот Тапаев оң канаттан Калухинага каршы айпанттын ичине кирип баратат. Жана сокку гол! Ошентип бүгүнкү беттештеги Норматив футбол сүйүүчүлөрү Абдышатат Дордойч бүгүнкү беттеште эсепти ачкан болчу. Жана азыр болсо Арлен Шаршембеков баратат. Арлен сол канатка Кажухар сокку атуучу пассияга жетти, гол! Юлия Кажухар Арлен Шаршембековдун өтө сонун ыңгайлуу пасты. Албетте Дордой көбүрөөк экинчи кабатка топту чыгарып атат. Азыр Маркович кирип барды. Айпанттын ичинен Таловичке берди. Таловичтин соккусу сейф! Марсель Исламкул тереңнен кандай сонун пас. Темирболот Тапаев сокку. Адил Кадыржанов болчу сокку. Өтө кот. Албетте Браузман чабуулга кеткендиктен ал жерде азыр болсо Азим Азаров соккудан сактап калды. Турсунали сонун пас берди. Темирболот Тапаев баратат. Ал дарбазаны таштап чыккан болчу. Рикошеттен кийин Күнкү борбордук беттеште командалар упайды бөлүп алды. Жана тең чыгуу албетте Дордой үчүн каалаган нерсе эмес. Алар жеңишке жеткенге аракет кылган, позициясын оңдоо үчүн.